болуп калды да ошо. Мындан сырткары силер жакта деле жаракалар бар да айтып. Биздин мында мен Токтогул айылындамын, ошо биздин Токтогулда жарака бар да. Эми ошо азыр жерде спикер, депутаттар келген экен, айттым аларга дагы. Качан гана ушуну жарылып адам басып калган эметпестен ошону алдын ала аттырып койсо болот ошону. Аттырса эч канча каражат кетпейт да, туурабы? А мынандай да оңор каражат кетпейт. Ошо элге эм пайда, өкмөткө эм пайда да, туурабы? Ошо бизде бар, качан айылга суда эмелер берилген. Эми мусулман экен чыгышпай атат. Мен азыр ошо бир акам жашайт, азыр айтып келдим, мындай болуптур, чыгып кеткиле десем болуп туруптур деп калды. Ошону эгер лажы болсо, мына телевизор аркылуу билсе, биз чоңдор бир көңүл буруп аттырып койсо жакшы болот. Качан анан эртең дагы басып калгандан анан Токтогулда мындай миш-миш кылгандан көрө келип алдын алган жакшы да, любой нерсени, туурабы? Аз жананда айтып койдук аке, эми удур сүйлөп албай. Азыр МЧС айтты, министрлер айтты, аттырабыз деди дегенди айтып койбойсузбу? Анан аттырыш керек, антыш керек деп элди удурутпай. Элди мен удурткан жокмун, мен эмнеге удуртам мен? Жок, айттым, аттырабыз дедим, көрөбүз дедим, аттырабыз. Азыр чоңдордун баары аттырабыз деп кете берет, эртең аттылбайт, ошондой да. Сиз аттылбасаң анан Сен эмне иштейсиң өзүң? Сүрөтчүсүңбү? өкмөттө иштейм. Кандай сүрөтчү? Жок, эми фотоаппарат ошону айтып атам. Мен өзүм билгеним сүйлөйм да, мисалы үчүн. Сен кандай? Туура сүйлөң. Жок, сен мага үйрөтпө да сен. Мен ошолорго мен бердим, мен сөздү мен сүйлөдүм. Суроону бердим аларга. Аттырып койгула дедим. Аттырып коюңуздар дедим. О да. Эми ошону аттырып койсо качан эме болгон деп атам мен. Аттырат да, аттырабыз деди го. Эми көрөбүз, анан убакыт саат көрсөтөт анан. Анан басып койгондан аттырса анан туура эмес да. Анан мына деле айтып атпайбы басып койгондон кийин. Койсуң. Аттыргандан анан айтың аттырбаса. Жок, эми сен кимсиң сен? Сен кимсиң сен? Сен мага үйрөтпөйлү го. Сиз бири билбейсиз го. Мен жүдө билем, мен сайлагам ушу депутаттарды, ушуларды. Мынандай да, мен вообще патканчылык кылбайм, бирөөгө чоңдорго патканчылык кылбайм. Силер ошонун патканчылыгын баарын өлтүрүп атасыңар мына. Ошон үчүн Кыргызстан оңолбойт да.